Жалообат колледжи. Психология сабагы кайтарым байланыш. КМК-59 тайпасы. Окутуучу Досалиева Молдалиевна, студент Базарбай кызы Муштария. Үйгө тапшырма. Ой жүгүртүү жөнүндө жалпы түшүнүк. Ой жүгүртүүнүн физиологиялык негизи. Ойлоо жөнүндө жалпы түшүнүк. Ойлоо психологиядан башка бир катар илимдердин изилдөө объектиси болуп, ар кандай аспектилерде талданат. Мисалы, философия ойлоо менен материянын ортосундагы байланышты ойлоо аркылуу дүйнөнүн таануунун жолдорун, социология болсо коомдук социалдык структурасына жараша ойлоонун тарыхый жактан өнүгүш жолдорун изилдейт. Ал эми физиология ойлоонун мээлик механизмин, мээнин тигил же бул бөлүктөрүнүн ойлоого тийгизген таасирин, ролун үйрөтөт жана башка. Ойлоонун активдүү изилдөө 17-кылымдан башталган. Узак убакытка чейин ойлоо логикадай каралып, маселелери менен бирдей түшүнүү катары эсептелип келген. Ойлоонун физиологиялык негизи. Ойлоонун физиологиялык негизи баш мээнин кыртышында пайда болгон убактылуу нервдик байланыш же мээнин рефлекторлук иш-аракетин түзөт. Бул байланышта реалдуу чындыкты чагылдыруучу экинчи сигналдык системанын жардамы менен ишке ашат. Бирок биринчи сигналдык системага сезүүгө, кабыл алууга, элестетүүгө түздөн-түз таянат.